Бишкекте эл аралык издөөдө жүргөн туркиялык жаран кармалды. Бул тууралуу ИИМдин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка караганда ИИМге чет элдик жаран ички иштер органдарынан качып, Кыргызстандын аймагында мыйзамсыз жүрөт деген маалымат келип түшкөн. Анын жасалма документ менен Европага чыгып кетүү мүмкүнчүлүгү да бар экени айтылат. 35 жаштагы чет элдик жаран кармалды. Ал Туркияда оор кылмыш жасагандыгы үчүн издөөдө жүргөн. Соттун чечими менен шектүү номер 1 тергөө абагында киргизилди деп жазылат билдирүүдө. Коррупцияга шектелип жаткан президенттин аппаратынын сот реформасы жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн мурдагы башчысы Манас Арабаев кармалды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. УКМК билдиргендей, кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү реестринде 319 бирине коррупция боюнча катталган сотко чейинки өндүрүш материалдардын алкагындагы ыкчам тергөө иштеринин жүрүшүндө Манас Арабаевдин жогорудагы кылмышка катышкандыгы аныкталган. 2-июнь күнү Арабаев кылмыш процессуалдык кодексинин 98 биренесинин тартиби боюнча кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Учурда тергөө жүрүүдө. Жашыруун тыңшоочу жана тартуучу атайын техникалык каражаттар аныкталып алынды. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди. УКМК билдиргендей, жашыруун маалымат алуу жана тартуучу техникалык каражаттарды сатуу жолдорун аныктоо жана токтотуу боюнча ыкчам иликтөө иштеринин жүрүшүндө атайын техникалык каражаттарды мыйзамсыз сатууга тиешеси бар жарандар кармалган. Белгилүү болгондой, сайттардын биринде жашыруун тыңшоо жана тартуу үчүн атайын техникалык каражаттар сатылары тууралуу жарыя жайгаштырышкан. Соттун санкциясы менен жарыя берген адамдын жашаган жерине тинтүү жүрүп, анын жыйынтыгында атайын техникалык каражаттар табылып алынган. Сотко чейинки өндүрүштүк материалдарды кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине Кылмыш кодексинин 252 беренеси боюнча каттоого алынган. АКШнын мурдагы президенти Барак Обама ар кайсы өлкөлөрдүн жаш лидерлери менен болгон жолугушуусу тууралуу оюн Facebook баракчасына жазды. 30 майда Оттава шаарында өткөн ачык өкмөт саммитинде Кыргызстандын вице-спикери Аида Касымалиева да катышкан. Обама Касымалиева жана башка лидерлер менен пикир алмашуусунда өзүнүн баасын берди. Өз калоолору менен дем бере турган Кыргызстандан Аргентинага чейинки жаңы муун дүйнөнү өзгөртө аларын жазган. Кыргызстандын аймагында 4-6 май күндөрү туруксуз аба ырайы сакталат. ÖKMдин маалыматына караганда, Талас облусунун кээ бир райондорунда, Чүй облусунун тоо этектериндеги райондордо, Ысык көл, Нарын облустарынын дыйканчылык аймактарында -1, -3 градус үшүк жүрүшү күтүлөт. Мындай үшүк өрүктүн бүчүрлөрүнө жана гүлдөрүнө, данектүү мөмө бактарынын эрте сортторунун бүчүрлөрүнө коркунуч келтирет.